Бүгүн мен сизге YouTube'дагы видеону кантип оптимизация кылышты көрсөтүп бермекчимин. Эң алгач баардык нерселерди компьютердон көрсөтөм. Андан соң ушул эле нерселерди телефондон көрсөтүп бермекчимин. Бирок компьютердон көрсөтүлгөн маанилүү сөздөрдүн баары тең телефондо айтылбайт. Телефондо болгону кыймыл аракеттер гана көрсөтүлмөкчү. Ошондуктан видеону толугу менен көрүүнү сунуштайм. Эң алгач биз видеону жасап алабыз. Жасап бүткөн соң атын сөзсүз түрдө өзгөртүп алышыбыз керек. Видеонун атын жазганда чоң тамгалар менен жазуу керек, себеби адамдарды чакыруу максатта ушул чоң тамгалар менен жазылат. Мисалы меники бул математика тууралуу видео болчу, ошондуктан бул темасы терс жана оң сандарды көбөйтүү жана бөлүү деп атын өзгөртүп алабыз. Сиздер эгерде телефон менен иштеп жатсаңыздар, сиздер дагы ушунун атын өзгөртүшүңүздөр керек. Андан соң Chrome'го киребиз. youtube.com деп жазабыз дагы, YouTube'дун сайтына киребиз. Андан соң создать баскычын басабыз. Добавить видео деп турат, ошону басабыз. Бул жака видеону алып келишибиз керек, ошондуктан окнону кичирейтип алабыз дагы, бул жактан видеону кармап келип таштайбыз. Азыр видео загрузка болот бул жака. Так, меники ташталбай калды окшойт, кайрадан таштайын. Эми кетти окшойт. Мынакей название деп турат. Бул жак названияны жазганда сөзсүз түрдө чоң тамгалар менен жазыңыздар. Анан адамдардын көңүлүн бура турган сөздөрдү колдонушуңуздар керек названияга. Андан кийин описание деп турат. Бул видео эмне тууралуу болот, ошол тууралуу бул жака кыскача маалымат беришиңиздер керек. Каналга катталыңыздар, видеону толугу менен көрүңүздөр деген сыяктуу нерселердин кереги жок. Класс баскыла деген призывдардын бул жака жазыштын кереги жок. Толугу бойдон видео эмне жөнүндө боло турган болсо, ошону жазышыңыздар керек. Мен бул жака текст жазып алган болчумун, ошондуктан ушул эле текстти көчүрүп келип тиги жака таштайбыз. Описанияга таштайм. Менде терс жана оң сандар тууралуу бул жакта толугу бойдон жазылган. Эмне тууралуу айтып жатсаңыздар, ошол сөздөрдү, башкача айтканда ачкыч сөздөр, ключевые слова деп коет, ошону толугу бойдон колдонушуңуздар керек. Менде мынакей терс жана оң сандарды көбөйтүү жана бөлүү деп турат, эрежелер жазылган. Элдер кантип издей турган болсо, ошол сөздөрдү колдонуп, сиздер бул жака сүйлөм түзүшүңүздөр керек. Андан кийин значок деп жазылып турат. Башкача айтканда, адамдарга сиздердин видеоңуздар эң башында кандай болуп көрүнөт, ошол тууралуу бул жагы. Значок деп, мисалы мен YouTube'га кирдим. Мынакей башында турган мынакей бул значок болуп саналат. Мынакей булардын баары значок. Адамдарды бул көңүлүн бурат. Канчалык значокту жакшы жасай турган болсоңуздар, ошончолук адамдар ошол сиздердин видеоңуздарга көбүрөөк просмотр кылат. Так, андан кийин загрузить значок деп турат, ошону басасыздар. Бул жактан мен өзүмө значок жасап койгом, мынакей, азыр көрсөтүп берем. Менде мындай значок болуп турат. Бул менде катар менен сабактар болгондуктан бул адамдардын көңүлүн деле өтө деле бурдуртпайт, бирок элдердин катары менен көрүүсүнө жардам берет видеону. Азыр мен ушул значокту бул жака жүктөйм. Загрузить значокту басам. Рабочий столдо турат. Сүрөтүм значок дегенди басам. Открыть. Бул жака загрузка болду. Видеонун баш жагында ушундай болуп сүрөт көрүнөт. Андан кийин плейлист деп коет. Плейлист деген сөз ар кандай бөлүмдөр болушу мүмкүн. Мисалы менин каналымда, бул каналымда 6 класстан 11 класска чейинки сабактар бар. 6 класска өзүнчө плейлист, башкача айтканда өзүнчө бөлүм. 6 класстарга видеолордун баарын тең бир бөлүмгө, 7 класстарга өзүнчө, ортого өзүнчө кылып, өзүнчө болуп бөлүп киргизем. Мынакей бул жактан мына 6 классты тандайм. Окейди басам. Эгерде сиздерде плейлист жок боло турган болсо, бул жактан новый плейлист деп турат, ошону басасыздар. Жаңы плейлист создавать этесиңер дагы, ошол жака жүктөсөңүздөр болот.
Андан кийин видео не для детей дегенди сөзсүз түрдө көрсөтүп коюшуңуздар керек. Другие параметры деп турат, ошону басасыздар. Теги деп жазылып турат. Бул жака теги деген сөз бул адамдар кантип издейт сиздердин видеолорду. Мисалы, менин видеолорумду көбүнчө 6 класс математика деп жазышы мүмкүн. Ошентип жазам: 6 класс математика деп издеши мүмкүн. Бул жактан дароо подсказкалар чыгат, ошолорду тандап коесуздар. Же болбосо 6 класс математика кыргызча депчи. Математика кыргызча. Так, математика кыргыз тилинде деп да издеши мүмкүн. Математика кыргыз тилинде. Математика кыргызча деп. Бул жака 500гө жакын тег жазсаңыздар болот, то есть символдорду колдонуп жазсаңыздар болот. Математика кыргызча, ошону тандап коеюн. Андан сырткары менин темам болсо терс жана оң сандар болчу. Оң сандар. Бул жакты кайра өзгөртсөңүздөр болот. Терс жана оң сандар. Так. Математика. Жөнүндө математика деп деле койсом болот экен. Так, кыргыз тилинде. Болду, ушундай сыяктуу тегтерди колдонуп койсоңуздар болот. Мен азыр аз эле жаздым. Менде убакыт аз, ошондуктан дагы көбөйтүп жазышыңыздар керек. Колдон келишинче тегти мынакей 500 символду толугу менен колдонсоңуздар өтө жакшы болот. Андан кийин язык видео деп турат. Бул жактан меники видео кыргыз тилинде, ошондуктан киргизский дегенди тандайбыз. Киргизский. Андан ары дата создания жазыштын деле кереги жок, же болбосо коюп койсоңуздар деле болот. Ылдыйга чейин барабыз дагы, далее баскычын басабыз. Монетизация деп турат. Эгерде сиздерде монетизация жаңган болсо, бул жактан тандайсыздар. Эгерде сиздерде монетизация жана элек болсо, анда бул жак бөлүм сиздерге ачылбайт. Мен включить кылып койдум. Сөзсүз түрдө монетизацияны жандырып коюш керек. Себеби сиздердин видеону көргөндө акча табыш максатта. Бул жактан болсо галочканы басып коебуз. Кээ бирөөндө бул бөлүм чыгат, менде дайыма чыгып турат, ошондуктан сөзсүз түрдө галочканы басышыбыз керек. Далени басам. Конечные заставки деп коет. Бул жактан видеонун эң акыры жагында ар кандай болуп 4 бурчтук болуп башка видеолор чыгат. Аларды болсо кошуп койсоңуздар болот. Мисалы, добавитти басам. Бул жактан ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, азыр мен өзүм видеолорумду кошсом болот, мынакей муну тандайын. Эң негизгиси мынакей. Бул жактан выбранное видео деп турат, ошону басасыздар. Өзүңүздөрдүн каалаган видеоңуздарды тандайсыздар. Мисалы, мен теңдемелерди тандагым келип атат. Так, бул жактан болсо плейлист көргөзүшүбүз керек экен. Плейлисттерден болсо 6 класстын плейлистин. И мынакей подписка деген кнопка. Видеонун акыры жагында жетердин алдында мынакей акыркы, мисалы 17 секундада мынакей ушул бөлүмдөр ачылып калат. И видеону, мисалы, сиздердин видеодон кийин эле дароо эле экинчи башка видеоңуздарга өтүп кетүүгө жардам берет бул конечный заставкалар. Мынакей буларды жылдырып койсоңуздар болот. Акыркы минуталарга, мисалы, меники 2:38, 2:47ге чейин акыркы 10 секундада булар чыгып калат. Сохранить баскычын басабыз. Подсказки деп турат. Муну бассаңыздар да болот. Мисалы, видеонун кээ бир жерлерине өзүңүздөрдүн подсказкаларыңыздарды койсоңуздар болот. Мисалы, муну коеюн. Мынакей кээ бир видеолордо көрүп жатканыңыздарга байкасаңыздар керек. Мынакей ушундай болуп үстү жагынан подсказка чыгат. Аны жаап салсаңыздар деле болот, же болбосо ушул подсказка аркылуу кирсеңиздер болот. Сохранить басайын. Так, далени басам. Бул жактан
эгерде адамдардын баары көрө тургандай кылсаңыздар видеону, сөзсүз түрдө открытый доступту басасыздар. Эгерде бир канча адамдардын гана көрүшүн кааласаңыздар, доступ басылки деп турат, ошону басып тандап коюшуңуздар керек. Мен открытый доступ курам, элдин баары көрө тургандай болуш керек. Андан кийин запланировать публикацию деп турат. Сиз сөзсүз түрдө азыр загрузка кылган видеоңуз дароо элдерге көрүнүшү шарт эмес, ошондуктан каалаган учурда публикация кылып койсоңуздар болот. Башкача айтканда, мен азыр загрузка кылам, бирок бул видео мисалы 28-inde чыгат. Бүгүн мисалы 27-си боло турган болсо, бул видеону мен 30-да деле чыгарып койсом болот, же 31-inde каалаган числолорго коюп чыгарып койсоңуздар болот. Мисалы саатты көргөзгөндө сөзсүз түрдө кечки маал убакыттарды көрсөтүңүздөр, себеби эртең мененки учурда YouTube'да көп просмотр болбойт. Мен мисалы 16:00 көрсөтөм. Часовой пояс деп турат. Бул жактан болсо местное времяны тандайбыз, то есть биз кайсыл жакта жашай турган болсок, ошол времяда бул жакта публикация болот. Андан кийин запланировать публикацию деп турат, ошону басабыз. Публикация болду. Мынакей бул видео болсо 31-январда чыгат. Саат 16:00 публикация болот. То есть 1-февралда чыгат экен. 1-февралда 31, то есть 16:00 публикация болот. Ушул боюнча оптимизация бүттү компьютерден. Эми ушул эле нерселерди телефондон кылмакчыбыз. Телефондон оптимизация кылыш үчүн бул жактан YouTube'га киребиз жанагындай эле. Видеодо бул жакта ылдый жак жагында плюс белгиси турат. Кээ бирөндө болсо, эгерде YouTube обновление болбогон болсо, бул жактан видеонун значогу турат, плюс деп. Ошону басасыздар. Менде ылдый жагында турат, плюсту бассам дагы загрузить видео деп турат, ошону басабыз. Бул жактан каалаган видеолорубузду тандайбыз. Мисалы мен бул видеону тандагым келип жатат. Бул видеону алабыз дагы. Введите название дейт, названиясын жазабыз. Мисалы бул жакта айттым, чоң тамгалар менен жазабыз деп. TikTok топ 5 деп коеюн мисалы. Добавить описание дейт, описанияны жазабыз. Ушул видео эмне тууралуу экенин толук бойдон көрсөтөбүз. Доступка ограниченный эмес, открытый доступ кылабыз. Добавить плейлист деп турат, плейлистти тандайбыз. Мисалы 6-класс математика кыргызча. Мен бул жактан жөн эле видеону тандап туруп эле плейлист тандаган көрсөтүп атам. Анан далее баскычын басып коебуз. Бул жактан ушул эле нерсе. Бирок дароо бул жактан публикация кылып салбашыбыз керек, себеби телефондон көп нерсени настройка кылып алышыбыз керек. Биринчи отложенная публикация кылып турабыз. Башка числого көргөзөбүз. Мисалы 31-январь. Бүгүн 31 эмес, бүгүн 27-январь. Бирок мен 31-ин көрсөтүп жатам. Окейди басам. Бул жактан каалаган саатты көрсөтүп коелу. Окейди басалы. Себеби биз азыр значоктордун баарын бул жактан кыла албайбыз. Ошондуктан далее баскычын басып бул жакка загрузка кыла беребиз. Эми творческая студия деп ар бир блогерде болуш керек. Творческая студияны Play Market'тен өзүңүздөргө жүктөп алсаңыздар болот. Азыр болсо мен творческая студияга кирем. Бул жактан акыркы чыккан биздин видеобуз үстүнө пайда болот. Мынакей менде бул видео экен. Үстүнө чыгып турат. Эми ушул жактан караңыздар. Бул жактан карандаштын белгиси турат. Башкача айтканда изменить деген баскыч. Ошону басабыз. Бул жактан названиясы мынакей. Кашаларды көбөйтүү менен ачуу. Математика кыргызча 6-класс деп турат. Ушул бойдон кала берсин. Так, описаниясына болсо мынакей ар кандай сөздөрдү жазабыз. Бул жакка видео эмне тууралуу боло турган болсо ошонун баарын киргизебиз. Открытый доступ кылып койсоңуздар болот уже. Статус монетизация деп турат. Эгерде сизде монетизация жаңган болсо, муну включенный ташташыңыздар керек. Андан кийин видео не для детей сөзсүз түрдө көрсөтөсүңөр. Андан кийин бул жакты караңыздар. Ылдый жак жагында теги деп турат. Бул жакка болсо ошол тегтерди кошумчалап жазышыңыздар керек. Мисалы, математика 6-класс деп жазам. 6-класс. 6-класс.
деп жазасыздар дагы. Бул ылдый түшкөн баскычты басып койсоңуздар мынакей ушундай болуп калат. Математика кыргызча деген бар экен. Кыргызча 6 класс деп коелу. Элдер издей турган сөздөрдү ушул жака жазышыңыздар керек. Ушул бойдон бүттү. Андан кийин сохранить баскычын басасыздар. Эгерде значоктун өзүн өзгөрткүңүздөр келсе, эң баш жагында кантип видео пайда болор? Мынакей ушул эле мынакей карандашты басасыздар. Мынакей өзүңүздөр видео, то есть сүрөтүңүздөр даяр болсо, изменитти басасыздар. Бул жактан каалаган сүрөтүңүздөрдү тандап койсоңуздар болот. Мисалы, муну тандап туруп киргизип койсом болот. Значоктун размери 1280-720 болуш керек. Размерлер бар. Ал тууралуу да кийинчерээк айтып бермекчимин. Ушул бойдон видео бүттү. Эгерде видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар.